رمضان يا رمضان 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم урматтуу көрүүчүлөр. Барыңыздардын туткан орозоңуздарды Кудай таалам кабыл кылган болсун. Бүгүн да сиздер менен эфирде Кыргызстан Ислам университетинин Ош коллежинин окутуучусу Ахматали уулу Шумкар агайды биз конок катары эфирге чакырганбыз. Сиздер менен бүгүнкү маяк куруп талкуулай турган темабыз мекенди сүйүү, жалпы эле мекенге болгон сезимдер, мекенди коргоо туурасында болмокчу. Анда эмесе сөз сизде, Шумкар агай, кош келиңиз биздин эфирибизге. Бисмилlah, алхамдулилlah, ассалату ассаламу аля расулилlah. Рахмат жалпыңыздарга, кош келдик. Ушунча чакыруу берип чакырганыңыздарга. Аллах таала барыңыздан разы болсун. Өзүңүз баса белгилеп айткандай, ыйык Рамазан айында турабыз. Туткан орозолор, кылынган дуалар кабыл болуп, мына ушул Рамазан айынын урматында элибиз, жерибиз, мекенибиз аманчылыкта болсун. Амин. Анда эмесе Шумкар агай, ушул сөздүн башын эле ушундай баштасак, албетте бул туулган жердин тупрак алтын, киндик тамган, киндигибиз кан тамган жер бул Кыргызстаныбыз. Кыргызстандын нанын жеп, суусун ичип, ушул жерде төрөлдүк, чоңойдук, өстүк. Албетте бул мекенди сүйүү бул өтө негизги бир ар бир адам баласынын өз чоң милдеттерине кирет. Ошол эле учурда биз исламдагы тактап айтканда пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдагы өз мекенинен куулуп бараткандагы пайгамбарыбыздын абалдарына бир токтолсоңуз, айрыкча пайгамбарыбызга өтө катуу болду. Ошол акыбалда пайгамбарыбыз кандай акыбалда калды? Ушул нерсеге токтолсоңуз. Мээримдүү, ырайымдуу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүңүз баса белгилеп айткандай, ислам тарыхында даават жолун өзүнүн туулуп өскөн шаары Мекке шаарынан баштайт. Бирок мына ошол Мекке эли аккан суунун кадыры жок деп, же болбосо Аллахтын тагдыры менен пайгамбарга ыйман келтирбестен канча тоскоолдуктар кылды, канча кыйынчылыктарга душар болду. Акыр акыбет мына ошонун бардыгы, каршылыктын бардыгы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды Меккеден кууп чыгуу менен жыйынтыкталды. Пайгамбарыбыз 13 жыл Меккеде даават кылган баарыбызга белгилүү, бирок мына ошол 13 жылдан кийин капырлардын чыдамы кетип, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды кууп чыгышкан. Пайгамбарыбыз мына ошол эл сыяктуу бүгүн биздин кээ бир мекендештер Россияга барып иштеп келейин, кылайын деп өз каалоосу менен билетин сатып алып кетип аткан сыяктуу мекенинен бир кенен кесир да кете алган жок. Ал киши мына ошол пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Меккеден Мединага качып атканда түндөлөрү жашырынып, эч кимге билдирбестен Абу Бакырга гана кабар берип, өзүнүн ордуна Азирети Алини калтырып, мына ошол Аллах тааланын можизасы менен араң өлтүрөбүз деп үйүн курчоо болгон капырлардын астынан мына ошол араң кутулуп чыгып качып Саур үңкүрүнө барып, андан ары Мединаны көздөй бет алат. Саур үңкүрүндө 3 күн жатып, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мына ошол Меккенин сыртына чыгып, Меккени карап туруп айткан сөзү мына ошол Абдулла ибн Аббас бизге риваят кылат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, Меккени карап туруп, "Ма атьябака мин балат", кандай гана жакшы кооз шаарсың, мен үчүн кандай сыйлуусун, жагымдуусун. Ва хаббака илейя, мага кандай сүйкүмдүүсүн. Валаула анна кауми ахражуни минк ма саканту гайрак. Эгер эй кереметтүү Мекке, бүгүн сенин элиң, сенин коомуң бүгүн мени ушул жерден кууп чыкпаганда, мен киндик каным төгүлгөн жерден же болбосо өз мекенинен кетпейт элем. Мекке мукаррама, о Мекке, сен мага кандай жагымдуусун, сүйкүмдүүсүн, бирок мен бүгүн сенден кетип атканым элиң батырбай кууп чыккандагысы. Эгер элиң кууп чыгарбаганда, мен сенден башка жерден мекен тутпайт элем дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өз үйүнөн, өз мекенинен, киндик каны төнгүлгөн жерден кеткеси, чыккысы келген эмес. Негизи эле мекен мына ушундай ыйык, аздек, өзүнчө бир сөз менен жеткизип болбой турган, сезимдерге байланган бир өзгөчө бир сүйүүгө ээ болот экен дагы. Мына ошол пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дагы ыйлап ашык болуп, мына ошол бирок аргасыздан Мединаны көздөй бет алып, Мединага жөнөп кетет. Мына ошол пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өз мекенинен айрылганына, куулганына, капа болуп баратканын жараткан Аллах таала дагы сезип, билип, туюп туруп, кереметтүү Кур'анда Касас сүрөсүнүн 85-аятында "Инналлазина фарада алейкал Кур'ан лараддука иля маат О Мухаммад, саңа Кур'анды түшүргөн жаратканың
және Аллах Таала айтады: "Мен о Мухаммад, саңа Кур'анды түшүргөн зат катары саңа ваада беремин, мен сени сөзсүз кайра туулуп өскөн мекениңе Мединага Маккага кайтарам" деп пайгамбарыбызды жогуткан. Аллах Таала кереметти Кур'анда пайгамбар жогутканы, пайгамбар чындыгында өз мекенинен куулуп, качып баратып, аябай мекенге болгон сезим сүйүүлөрү элжирегенинен кайгырып капа болгон Аллах Таала байкап: "О Мухаммад, саңа Кур'анды түшүргөн Аллах Таала бир күн болбосо бир күн сени кайтарат" дейт. Муну баардыгыбыз жакшы окуганбыз. Ислам тарыхында бул Фатху Макка, кайрадан Меккени кайра алуу, кайрадан пайгамбар Мекке мусулмандардын колуна өтүү бул. Мына ошол арадан 8 жылдан кийин Аллах Таала кереметти Кур'анда Касас сүрөсүнүн 85-аятындагы уадасын аткарып: "О Мухаммад, бир күн мен сени кайрадан өз мекениңе кайтарам. Кенен кесир Меккеге кайра киргенге сага мүмкүнчүлүк жаратып берем" деген аяты бул. 8 жылдан кийин ишке ашып, мына пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ортодо 8 жыл Мединада жүрүп, андан кийин өз мекенине сахабалар менен бирге умра кылган алгачкы жолу келип, ошондон бери Мекке, Медина бул мусулмандардын мекени катары, ислам баалуулуктары сакталган, негизи биздин кыблабыз катары мына ошентип сакталып бүгүнкү күнгө чейин келатат. Негизи мекен мына ушундай ыйык экен. Пайгамбар дагы ашык болуп, дин үчүн көчүп атса дагы баары бир туулган жерин эңсеп сагынгандыгынан Аллах Таала кереметти Кур'анда "Мен сени сөзсүз мекениңе кайтарам" деп жоготуп аткан дагы сабай. Рахмат, Аллах ыраазы болсун. Деги эле бул мекен дегенде ислам тарыхында дагы пайгамбарыбыздын жашоосунда кездешкендигинде дагы бир өтө бир чоң үлгү сабактарды алдык. Пайгамбар алейхиссалам башка бир ислам тарыхында кабар берилгендей, жөнөкөй Меккеден башка шаарга чыгып, Медина шаарына чыгып, кайра ушул Меккеге келер убактарында деле төөсүн ушу Меккеге жакындап калганда аябай чапкылап: "О, мына Меккенин өзүмүн киндик кан тамган шаарымын, тоолорун көрө баштадым, Меккенин чекесин көрө баштадым" деп төөлөрүн чаптырып ушунчалык кирген сыяктуу. Эми албетте бул башка адамдарда деле ушундай сезим болуш керек. Анда эмесе ушул деги эле бизде айтылат го: "Туулган жердин топурак алтын" деген элибизде жакшы бир накыл кеп бар. Ошол эле учурда биздин азыркы мына учурда Кудай Таалага пайгамбарыбыз алейхисаламдын диндин камы үчүн ошол убактылуу Меккеден Мединага көчүрүп, кайра Мединадан өз мекенин Кудай Таала Меккени алып берди. Эми биздин азыркы мына Кыргызстандагы жарандарыбыз өз мекенинен бир жумуш максатында же болбосо окуу максатында чыгып барып жүргөндөр бар. Алардын да абалына бир аз токтоло кетсек. Албетте бул мына ошол улуу максат менен көчкөн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам абалын айттык биз сизге. Мына ошол дин үчүн көчүп, ошондо дагы баары бир мекенин сагынган дагысы. Албетте жана жыргаганымдан жылкыч болгонум жок деп биздин кыргыз макалында айтылгандай, бүгүн биздин кайсы гана мекендешибиз болбосун, Кореяда болсун, Европада болсун, Россияда болсун, айырмасы жок. Мына ошол мекенди сагынып, эңсеп жүргөндөгүсү бул айдан ачык. Анткени мына ошол эң жөнөкөй эле мисал, эгер Фейсбукка, Инстаграмга бир Оштун жакшы сүрөтүн же Кыргызстандын Ысык көлдүн бир жакшы сүрөтүн кое турган болсок, көптөн бери бара элекмин, о биздин кереметтүү өлкөбүз, биз сагындык, буюрса жакында барам деген комментарийлерди окуп калабыз. Бул мына ошол мекенге болгон, Ош шаарына, Сулайман тоонун, эгер Сулайман тоонун сүрөтүн кое турган болсок, комментарий жазбаган адам калбабысы мүмкүн да. Анткени биз жүргөн жер, биз окуган жерлер деп, анткени бул Ош шаары 3000 жылдык тарыхы бар. Анан көптөгөн Ош мамлекеттик университети, Кыргызстандын эң чоң университети, бул жерде окуган студенттер башкалар ошол эмне ушу шаарга, мекенге болгон сүйүүлөрү козуп, ар кандай өздөрүнүн сагынычтарын айтып кездешет. Ислам тарыхында мына ошол пайгамбардан алдыңкы китим болуп көчкөндөрдүн арасында пайгамбар менен бирге көчкөн Азирет Абу Бакыр, пайгамбардын досу, эң улуу сахабалардан. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам азанчысы Эфиопиялык Билал ал-Хабаши, Билал разияллаху анху, булар Мединага барганда мына ошол бүгүнкү күндүн тили менен айтканда инсульт сыяктуу оору менен ооруп, төшөктө тура албай жатып калышат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кабар келет: "Я Расулалла, Билал катуу ооруп атат, Абу Бакыр ооруп атат" дегенде, мээримдүү пайгамбар байкап калып, жараткан Аллах Таалага алакан жайып: "Аллахумма хабиб лана Al-Madinata kama ahbabta Makkata al-Mukarrama." Аллахым бизге Мединаны сүйкүмдүү кылгын, Меккени бизге сүйкүмдүү кылгандай дейт. Алардын Мединага барып, ооруп, инсульт сыяктуу жатып калгандагысы бул мына ошол Меккеге болгон сүйүүсү, ашыктыгынан, өз мекенинде болгон, өз мекенин сагынгандыгынан, үйүн сагынгандыгынан мына ошол жерине баргысы келгенде кусак болуп ооруп жатып калгандагысы. Демек бүгүн биз кенен кесир каалаганда мекенибизден чыгып, кайра каалаганда мекенибизге келип атканыбыз бул чоң бир бакыт, чоң бир эбегейсиз зор Аллах Тааланын берген бир неаматтарынан деп билсек болот. Мына ошондуктан дагы ар бирибиз мына ошол мекенди көз карегиндей сактап, мына ошол
ошого аяр мамиле жасашыбыз керек. Жараткан Аллах Таала эч кимди мына ошол эмне жанакы мекенсиздик менен сынабасын. Же болбосо эмне мамлекетсиз калуудан сактасын. Ошондуктан дайым мына өзгөчө бүгүнкү күндөрдө мына устаздар намаздарда, таравилерде, Рамазан, ооза чараларда пайгамбарыбыз кылынган дуалар кабыл дейт. Мына ошол бир мамлекеттин жараны катары дуабыз менен башкасында элибизге, жерибизге, мекенибизге көбүрөөк дуа кылсак, ушул эң пайдалуу болот иншалла. Рахмат, Аллахым разы болсун. Деги эле бул Аллах Таала Кур'ан Каримде айткандай, астагфирулла, ва лакад макканнакум фил ард. Ар бир адам баласын Аллах Таала жерге жайгаштырды. Биз силерди жерге жайгаштырдык. Бирок жайгаштырганда дагы ошол мекен кылып Кудай Таала негизи буну биздин алымдарыбыз айткандай, буну бардыгы адамзат билет. Кудай Таала ошо ар бир адамзатты ошо жаран болуп ошол мамлекетте төрөлгөндө эле бекеринен ошо киндик кан тамган жер деп айтылбайт экен. Бул мамлекеттин сүйдө эсе деле ар бир мындай акыл эстүү жакшынакай жаран өз мекенин Кудай Таала ошо жүрөгүнө байлап койгон. Албетте биз ыймандуу болуп ушул ислам багыттарын колдонуу менен биргеликте бир адам катары дагы биз мамлекетке болгон сүйүүбүз ичибизде турат да. Куранда себеби Алла Таала ачык айтпады. Ва лакад макканнакум фил ард. Жерге силерди жайгаштырып, ушул мекен катары силерди жүрөгүңөргө сезимдерди салдык дегендей, биз бир мисал бергенче кетсек, ошо өзүңүз айткандай ушул ыйык Мекке шаарына, Мадина шаарына азыр мына Кыргызстан эгемендүүлүктү алгандан баштап биздин дин эркиндигибиз эч чектөөсүз кулаш жайып, аябай абдан өнүгүп баратат, көз тийбесин. Ошонун катарында ажыга баруучу, умра сапарына баруучу адамдардын да саны өсүүдө азыркы күндө дагы. Ошол ыйык жакка барса деле ал жакта өз ибадатын кылып, сооптор таап, ал ибадат жолунда болду. Бирок мына жөнөкөй мисал айтканда мына Бишкекке түшкөндө, айрыкча мына Ошко түшкөндө ушул самолеттон ошол учактардан түшүп Ошту көргөндө ушундай бир башкача бир жаңы төрөлгөн сыяктуу бала болуп, мындай сүйүнүп, бир жаңы төрөлгөн балдар апасын көргөндө аябай сүйүнөт го. Бир жакта сапарда бир көрүшпөй калып, үйүндө же болбосо бир бакчага келет таштап коюп кечкурун энесин көргөндө, апасын көргөндө балдар ушунча сүйүнгөн сыяктуу көп адамдардын ушул умра сапарында дагы ушундай сезимге болгон, мекенге болгон сезимин көп байкадык да. Себеби Кудай Таала көрсө жүрөгүнө эле мындай жайгаштырып койгон экен. Ошко түшкөндө же болбосо Бишкекке түшкөндө кайсы эле мамлекеттен келгенде бир Кыргызстан, өзүңүз айткандай ушул соц тармакта дагы бир Кыргызстан жок дегенде сүрөтүн, ал жакта жүрсө да сүрөтүн көрсө ушунчалык сезимдери ойгонуп, кубанычтары ойгонуп, биз деле ушул Кудай буйрса барып каларбыз деген ушундай немеде жүрүшөт да. Эми кийинки сурообузга ушул неме жөнүндө кылсак, мекенди коргоо жөнүндө. Эми мекендин ыйыктыгын, мекендин мындай фазилеттүүлүгүн, мекенди мындайча айтканда ар бир адам өтө мындай баалуу катарын билерин ар бирибиз билип өттүк. Эми мекенди коргоого биз кандай аракет кылышыбыз керек? Мекенди коргоо бул мисалы ар бирибиздин баалуу чоң бир жаран катары баарыбыздын жоопкерчилигибиз. Ошол эле учурда мисалы азыр аскерге баруу, бул ислам шариятында, жалпы мусулманчылык коомунда негизи эле биздин аскерге баруу маселеси, же болбосо мекенге кызмат кылуу, айрыкча мына күн түндө чек ара кызматында тургандар бар, ар бир тармакта иштеген адамдар бар. Ушул боюнча кеп кылсак. Ой, ушундуу маселени кабыргасынан койдуңуз. Негизи мекен сакчылары же мекен коргоочулары дегенде эле мына ошол военный формачандарды элестетебиз. Анткени мына ошол чындыгында албай куштар дагы мына ошол өз милдеттерине эл астында ошол сөз берип башка кылып, ошол армияга же болбосо ошол ал милиция болуп иштесин, башка болбосуна, же болбосо улуттук коопсуздук кызматында болбосун, мына ошол элдин тынчтыгы үчүн, аманчылыгы үчүн түн күн жүргөндөр бар. Бул нерсе мекен үчүн баардыгы, ошол мамлекеттин бүтүндүгү үчүн баардыгы жүргөн жарандар, бул атайын ушундай кызматтар бар. Бул кызматта иштегендер же болбосо ушул кызматты аркалагандар тууралуу пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ал айнан ла тамассухуманнар, эки көз бар, ал эки көз тозокко түшпөйт дейт. Мына ошол эки көздүн бирөөсү айнун бакат мин хашиятилла, түндөсү Кудайдан коркуп ыйлаган, Алладан жалбарып элине жерине бир жакшылык тилеген көз, элдин баардыгы уктап аткан учурда. Ал эми экинчиси болсо мына ошол мекенди коргоп уктабастан таң аттырган көз деп мына ошол биздин пограничник дейбизби, чек ара кызматчылары, чек ара күзөтчүлөргө айтылган дагысы. Бирок мына ошол биз мекен коргоочулары, мекен сакчылары дегенде ошол военный форманы элестеткенибиз биздин мекенге болгон кайдыгерлигибиз. Анткени мына ошол бул мекен бардыгыбызга керек.
бул мекен баарыбызга керек. Эгер бүгүнкү күндө жанагы патриот башка деп калпак кийип коюу эмес, жанагы ак калпакты баса кийген патриот эмес, мекенчил эмес, балким мына ошол жерде жаткан ак кагазды алып урнага таштаган, мусорго таштаган, мына ошол патриот десек, ошол мекенчил десек да жакшыраак болот эле. Анткени кээде мен жөнөкөй эле бир мисал бере турган болсом, үйүңүзгө кошунаңыз мусорун ыргыткан болсо, кыйкырасыз. Не, менин үйүм сага мусорканабы депчи. А бирок жолдо баратып машинадан семечканын пакетин ыргытканда, сигаретин мына шаардын центринде машинанын терезесине чыгып сигаретин ыргытканда эч кимибиз унчукпайбыз да, же бир пакет ыргытса, башка кылса, памперс ыргытканда эч ким унчукпайт да. Эмне үчүн? Мына ошол биздин мекенге болгон жүрөгүбүздөгү жанакы сүйүү, кызыктарлык жок болгондугу үчүн. Эгер ошол нерсени үйүңө же сен бир окуу жайыңа сага таандык болгон менчик жерге ыргытса, баарыбыз кыйкырып чыгабыз, оттошобуз, соттошобуз, атышабыз керек болсочу. Бирок мына ошол эле башка жерге көчөдө баратып кылса, Сулайман тоодо кылса, башка жерде кылса унчукпайбыз. Коомдук жайларда барса, коомдук жайларда кылганда ошону айып көрбөйбүз же ошону айтканга биздин канчалык бир деңгээлде жанакы жүрөгүбүз ошого жанакы даап бара бербейт. Ошону айта албайбыз. Бул мына ошол биздин мекенге болгон кыянатчылыгыбыз, чыккынчылыгыбыз. Негизи ыргыткандардыкы туура эмес. Ыргыткандардыкы туура эмес. Бирок эгер ыргыткан болсо, ошол ыргытканды ыргытпа деп айтпаган дагы туура эмес. Же болбосо ошол ыргытканды алып койбогон дагы. Себеби пайгамбарыбыз алейхиссалам хадисинде айткандай, бир туура эмес ишти көрсөңөр, биринчи колуңар менен токтоткула. Ага болбосо тилиңер менен токтоткула. Эгер тилиңер менен айта албасаңар да жүрөгүңөрдөн бир аз жаман көрүп коелу. Эми ал жерде биздин адамдар, жарандардын эми канчалык деңгээлде, балким кол менен токтоткондор болушу мүмкүн, тил менен айткандар, бирок негизинен ошол туура эмес нерсеге киргендиги үчүн биз токтотконго жакшы сылыктык түрдө барып айтып койгонубуз эң жакшы нерсе болуп эсептелинет экен да. Анда эмесе ушул бир эле биз жакшы айтып өттүңүз, мекенди коргоо дегенде бир гана ошол күч структурасында турган адамдар гана ушулар мекенди коргойт. Биз болсо каалагандай шаардын ичинде ички жакта биз жүрө беребиз деген ой туура эмес экен. Алардын туура милдеттеме алып, алар өз ишин аткарышат. Бирок ошол эле учурда биздин бер шаарыбыздын айланасынын ичиндеги жалпы айыл элет жериндегилердин дагы мекенге болгон жаран катары өзүнүн милдеттери бар. Мисалы айта кете турган болсок, мугалим жакшынакай балдарга билим берип, сабагын бериш керек. Ар бир тармактагы адам өзүнүн кандай иш берилген болсо, ошол ишин так аткаруу да бул мекенге болгон эң чоң сезим болуп эсептелинет экен. Анан жарандардын дагы мамлекеттин алдындагы койгон талаптары, мисалы элементарный жөнөкөй нерсе айта турган болсок, финансылык жак болсун, жакшка жак болсун, бир эле тазалык жакты айтып өттүк азыр чекесин. Машиналар, автоунаалардын жөнөкөй бир жылда бир келе турган ошол салыктарын төлөп коюу, мамлекетибизден биздин күнүмдүк коммуналдык услуга болуп аткан нерселерди айына төлөө, мисалы бул мамлекетке болгон биздин чоң жардамыбыз да. Чоң жардам, милдетибиз. Мисалы бул кир болуп калса, бир бул мэрия кызматкерлери тазалайт, бул мамлекет тазалайт деген эмес. Керек болсо семечке чагууда дагы өзүнүн ошол койгон стандарт талаптарга жүрүү, бул биздин өзүбүздүн бактыбыз деп билсек болот экен да. Кыскача бир мисал катары кетсек, мына Корея мамлекетин биз жакшы билебиз. Корея мамлекетинде өтө тазалык, керек болсо мусорду дагы бөлүп баклажкасын, ошо пластмасса, күнүмдүк баягы арчынды нерселерди, картошка, пияздын арчы кабыктарын өзүнчө, пакетти өзүнчө, кагазды өзүнчө кылып, ар бири көңүл коюп ошол мамлекетине болгон ошо тазалыкты сөзсүз эле кызматкерлер кылат эмес. Алар керек болсо мында ушундай кээде ушундай болуп кетебиз да, алар көпчүлүгү эми мусулман эмес, башка динде, бирок биз мусулман катары тазалыкты билген адам катары биз керек болсо ушул бизди төрткө бөл деген жок мусорду. Болгону ошо бир урнага апарып жакшынакай таштап кой десе дагы таштабай ушинтип атканыбыз биздин мусулманчылыкта айрыкча бир өкүнүчтүү нерсе болуп эсептелип калган, бир жүрөк кейтет экен да. Ооба, сөзүңүзгө аралжы агай. Мына ошол бүгүн биз жанагы када салт, кыргыз салты деп атпайбызбы? Мына ошол өзүнүн арттуулугубузду сактабай билбей калган айынан болду да ушунун баардыгычы. Эгер биз ошол ата бабалардын жолу менен, изи менен ошолор карманган ислам дини бүгүн өркүндөп өнүп атат биздин мамлекетте. Мына ошол динибизди үйрөнсөк, салтыбызды билсек, мурда кыргыздар бүгүнгүдөй көчөгө памперс ыргыткан эмес, семичке чаккан эмес. Мына ошол бүгүн биздин ошол мамлекетке болгон өтө бир кайдыгерлигибиз, чыккынчылыгыбыз деп бааласак, бүгүнкү биз коомчулук, бул мамлекет бүгүн бизге мурдакылардан мурас калган болсо,
Биз кийинки муунга бул аманат катары өткөрүп беришибиз керек. Бизге чейинкилер бизге татыктуу өткөрүп берди. Таза табияты менен башкасы менен. Бүгүн жана жакында эле президентибиз баштаган жүрөлгөн алкагында бир көчөт тиксең, 2 көчөт сай. Же болбосо бир көчөт жуусаң 10 көчөт сай деген бир эреже менен мына ошол табиятка да аяр мамиле жасашыбыз керек. Биз бардык биздин бүгүнкү күндө биздин кемчилдиктер мына ошол динибизди, салтыбызды билбеген айынан. Анткени биз Кыргызстан 90%-тен ашык мусулмандар, мусулман динин кармагандар жашайбыз. А биздин дин бүт пайгамбардын оозунан чыккан аят, хадистердин бардыгы мамлекеттүүлүккө, мекенчилдикке, патриоттуулукка үндөмө кылат, үндөйт. Мына ошол жана жогоруда айтып өткөн хадис, мекенин коргогон көз тозокко түшпөйт дейт. Намаз окуган деген жок, орозо туткан деген жок. Демек, мекенин коргоп таң аттырган, эл үчүн, жер үчүн кызмат кылган жигиттер тозокко түшпөйт деп атат. Ошону менен бирге эле ат-тухуру шатрул иман, тазалык имандын жарымы, ан-назафату минал иман, тазалык бул имандан. Мына ошол пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям андагы ал-иману бид'ун ва саб'уна шу'батан. Имандын 70-тен ашык бутакчасы бар дейт. А'лаха ла илаха иллаллах. Ошол бутакчалардын эң чоңу ла илаха иллаллах келмеси боло турган болсо мусулманчылыкты айтуу. Ал эми ва аднаха имататул азанит тарик, жолдон адамдарга ыза бере турган нерсени алып коюу дейт. Бүгүн биз ыза бара турган нерсени алып коюудун ордуна өзүбүз мына ошол чеккен сигаретибизди ыргытып, семичкабызды ыргытып, кайрадан жанакы жок дегенде бүгүн биз жанакы таштандыдан таза болгон жер таза эмес, таштанды ташталбаган жер таза. Мына ошол бирөөгө коомчулукка зыян бергенди токтотсок, мына ошол мамлекетке бир аяр мамиле кылганды кылсак, анткени эч ким үйүндө отуруп эле семичкасын ошол килемин үстүнө чыга бербейт. Кухнясына кирип сигарет чегип ошол жерге ыргыта бербейт килемин үстүнөчү. А бирок мамлекетке келгенде, көчөгө чыкканда, коомдук жайларда каалагандай калчагандар бар. Булардын бардыгы мамлекетти аяу жанакы мамлекетти аздектеп билбегендегиси мамлекетке кылган чыккынчылыгы деп баалаймын. А мунун бардыгын эгер биз ата бабалардын жолун жолдосок, динибизди бекем кармасак, баарынан тыйыла тилекке каршы бүгүн биз же бир чыныгы кыргыз эмес, же чыныгы мусулман эмес, мына ошол мамлекетибизге, мекенибизге кайдыгер катага караган жаран болуп калдык. Аллах таала ушунан сактасын. Өзгөчө моундай бир ыйык айларда Кудайым буйрса бир дуа кылсак, ойгонсок, өзгөрсөк, быйылкы Рамазан айында биз мына ошол Японияны, Кореяны биз өзүбүз мисал кылып башыбыз керек. Ал жакта 99% капырлар жашайт. Капырлар бизге үлгү болбош керек эле. Тилекке каршы мына ошол Европа бүгүн ислам жок болгону менен ал жакта мына мусулман жок болгону менен ал жакта исламдагыдай жашоо бар. А бизде мусулмандар толтура, бирок исламдагыдай талап жок көчөлөрүбүздө. Тазалык, мусор башкасы. Мына ошондуктан мен ойлойт элем, балким мына ошол биздин орозодо ойгонуп, өзгөрүп, өзүбүздөн өзүбүз эсеп алып, балким мамлекетке бир өзгөчө мамиле кылсак, анткени бул убактылуу Кудайдын берген бир нематы. Мына ошол мамлекеттүүлүгүбүздү жоготуп албастан ушуга ар ким өз колдон келген салымыбызды. Өзгөчө биз молдолор эгер аскерсиге чыгып башка курал ата албасак дагы бүгүн мына ошол Рамазан кечелеринде дуабыз менен башкабыз менен элди ынтымакка чакырып, оозубуздан чыккан мына ошол аят хадистер менен мамлекетке салым кошсок, өзүңүз айткандай мугалимдер балдарды мыкты тарбияласа, спортчуларыбыз мыкты спортчулугун кылса, мына ошол юристтерибиз юристтигин кылса, жетекчилигин карапайым элдигин кылып ошолорго баш ийип ээрчий турган болсо, Кудайым буйрса биздин мамлекет өнүгөт, өсөт. Кудайым буйрса келечекте биз мына ошол дин жолу менен баратабыз, дүйнөнүн баары бизге суктана тургандай мамлекет болууга мына ошол бүгүндөн биз ойгонуп аракет кылышыбыз керек. Аллахым ыраазы болсун. Мен жогоруда бир хадисти эскертип өттүңүз. Ошол жерден дагы мен бир нерсесине токтолгум келди. Айрыкча бул тазалык жагына. Тазалык деп ушул айтып атабыз, бирок пайгамбарыбыз ушул тазалык ыймандын 70 канча бир бутакчасы бар дедиңиз. Ошонун эң чоңу ла илаха иллаллах. Эң төмөнү бул таштандыны жолдо кетип аткан адамдарга бир зыян жеткире турган нерсени алып коюу, мындайча айтканда тазалап коюу. Эми ыймандын төмөн жери исламдын эң мындайча айтканда мындай кеңири айталычы, ислам маданияты, салттуу исламыбыздын маданияты ушул биринчи ушул эң төмөн жагы тазалыктан башталып атса, эми калган жагы өнүгүү өсүү бул келечек алдыда деген нерсени түшүндүрөт да. Анан эми биз ошондо мындайча айтканда исламдын бул жерден баалуулугун дагы түшүнөбүз. Экинчи жактан ушул исламдын эң төмөн деп биринчи көз карашта каралган мындай акыркы мындайча айтканда көз карашта каралган нерсе бул бирөөлөргө ыза бербөөдөн баштап атса, биз ошону дагы кээде кылбай атканыбыз бул биздин ыйманыбыздын же өтө эле алсыздыгыбы, же кайдыгерлик деп коебузбу, ушундай болуп кетет. Анан экинчи жанагы Кореяны мисал келтиргенде туура биздин кээ бир койчулар айткан экен, бул чычаалабай эле туура кабыл алышыбыз керек. Европа өлкөлөрүндө алсаң, исламдын системасын көрөсүң,
бирок мусулмандарды көрбөйсүң. мусулман жок. Өңүн түшүнө мына топ кийген, сакалчан же башка мындай бир мусулман өңдүү нерсе жок. Тилекке каршы Орто Азияга келсең, мусулмандарды чекеден көрөсүң, бирок исламдын принциптери жок деген экен. Бул да болсо биз ушундай түшүнөбүз эми. Бир эле тазалык жагында эмес, мамиле жагында дагы алдап кетмей, башка бири-бирине жардам берүү, ушундай нерселерде бир аз биз алсыздык кылат окшойбуз. Кээде эми биз туура канча дагы үмүт түзбөйбүз, үмүтсүз бир гана шайтан. Ушунчалыгына Кудайыма шүгүр, Кыргызстаныбызда көптөгөн мүмкүнчүлүктөр бар. Биз билбеген дагы жакшы мүмкүнчүлүктөр келечекте бардыр. Иншалла. Бир башчыга, жетекчиге баш ийип, мыйзамдар туура сактап, дин эркиндиги да берилген. Бизде бунияль ислам аля хомс, ислам 5 нерседен негизделген десе, ушул ыйман маселеси болсун, орозо маселеси, намаз, зекет, хадж булардын бардыгы Кыргызстанда бириси дагы тыюу салынган жок. Биз түшүнөбүз, ислам Кудайыма шүгүр, мусулманчылык эч кандай бир чек жок. Андыктан ушул убактыбыз да чектелип калды. Ушул акыркы суроо берип жыйынтыктасак, албетте бул мекен жөнүндө айтып кеттик. Ошон үчүн бизде мекендин кадырын ошол сыртта жүргөн адамдар жакшыраак билет дегендей, сыртта жүрүп көз жаш төгүп Кыргызстанды сагынгандар толтура. Сиздин эми акыркы нерсеңиз, акыркы бере турган суроо кеңешиңиз дейбизби? Ар бир жарандын өз мекенине болгон билдеттери мындай жогоруда башта сөз кылып кеттик, бир гана мекенди военныйлар гана коргойт, калгандарыбыз мындайча айтканда жүрө беребиз деген түшүнүктөн алыс болуу максатында. Мына ошол жогоруда баса белгилеп айткан сыяктуу, мына ошол ар бирибиздин мойнубуздагы милдет, ар ким өз милдетин, өз мансабында, кайсыл мансапта болбосун, кайсыл орунда, кайсыл жетекчиликте болбосун, так кантыксыз аткарганда мына ошол мамлекетке болгон ар бирибиздин салымыбыз болот. Мына ошол энелер мыкты бала тарбияласа, эжекелер мыкты биздин окуучуларды окутуп бере турган болсо, сабагын убагында окутуп, мына ошол аскер кызматкерлери чек араларыбызды так жана коргосо, анан кошумча мына ошол аталар аталыгын, бала балалыгын кылса, мына ушунун бардыгы биздин мамлекеттин өнүгүүсүнө, өсүүсүнө мына ошол кадимкидей биздин кошкон жарандык салымыбыз болуп эсептелинет. Анан жогоруда жанагы тазалык башка боюнча сүйлөгөнүбүздө, ыймандын эң төмөн даражасы бул ыза берген нерсени алып коюу боло турган болсо, ал эми ошол нерсени ыргытып коюу бул пайгамбардын каргышына калган нерселерден. Мына ошондуктан ар бирибиз бул менин үйүм, менин мекеним деп туюп сезип билсек, анткени биз эгер бүгүн ааламдашуу доорунда кандай улут бар, кайсы улуттун канча мамлекети бар, мунун баардыгы айдан ачык, баардыгы интернетте белгилүү. Бирок биз Кыргызстан 6 миллиондон ашык болгондугубузга карабастан, өзүбүздүн мындай жанакы тамашалап кээде айтылып калгандай, Аллах Таала жер калбай калып бейиштин бир бөлүгүн берип коюптур деген сыяктуу бир өзгөчө бир кооз мамлекетибиз бар. Өзгөчө мына Орто Азияда дагы бир дин эркиндиги, сөз эркиндиги, бир Кудайыма шүгүр бүгүн бизде жакырчылык башка дегенде бир жанакы ачка өлгөн Африкадагыдай адамдар жок. Кудайыма шүгүр, алхамдулилlah. 100 жылдап, 1000 жылдап дагы мына ошол өзүбүздүн тоолорго будайыбыз эгип, башкабызды эгип, бир башка мамлекеттер эч нерсе албай деле бир түтүн булатканга жашаганга кудуретибиз жете турган, жерибиз кенен, суубуз кенен, аба ырайыбыз кенен, абабыз кенен болгон бир мамлекетте жашайбыз. Мен ойлойм, мына ушул мамлекеттин кадырын, баркын билип, ар бирибиз аяр мамиле жасаш керек. Анткени бизге караганда алда канча саны көп, бирок мекени жок улуттар ыйлап боздоп жүргөндөргө буга менде ушул жерде бир кээде тамаша иретинде сунуш болуп калат да, Шумкарагай. Кээде Кыргызстанда жашап, Кыргызстанды чаңгандар бар, тоготпогондар бар, Кудай сактасын. Ошол адамдарды ушул өзүбүз айткандай Африка мамлекетинде башка бир аба ырайы бир эле калыптатыра берген жалаң ысык же ушул жака бир ай жашатканы жөнөтүш керек да. Ошол мамлекеттин кадырын билет деңиз. Мамлекеттин кадырын билип, Кыргызстанды ушул өзүнүн үйүнөн артык көрүп калат эле. Себеби бизде Кыргызстанда Кудайыма шүгүр, мына аба ырайы 4 мезгилди көрөбүз, Кудайыма шүгүр. Көп мамлекеттерде жалаң кыш болсо, жалаң жай болуп туруп алган мамлекеттер бар, жаган жабаган мамлекеттер бар. Ошол эле биз айтып өткөн мына ыйык Мекке шаары, Медине шаарына барганда деле жылына саналуу гана жаан жайт, көбүнчө ысык аба ырайы. Бизде Кудайыма шүгүр. Ошон үчүн эми маек куруп бергениңиз үчүн Аллахым ыраазы болсун. Акырында сөзүмдү жыйынтыктап атып, ошол ата бабаларыбыздын ушул акыл накыл кептерин айтып сөздү жыйынтайлы. Мекенден айрылгыча өмүрдөн айрыл. Же болбосо мекенсиз адам үнсүз булбул деген сыяктуу биз ар бирибиз мекенге жашообуздан баштап, айрыкча мына эң негизги бул сабак бул үй бүлөдөн башталат дегендей,
ошол үй бүлөбүздөн эле ушул патриоттук сезимге өзгөчө бир көңүл бөлдүрүп, мындайча айтканда мекенге болгон сезимди ушул ыйман адеп сабагын үйрөтүп атканга кошумча катары бир ошол ыймандын ичинде да албетте айтылат, бирок ушуга өзүнчө орчундуу кылып мындай төрөлгөндө уядан эмнени көрсө учканда ошону кылат дегендей, балдарыбызга ушу мекенди сүйүүнү атайын бир кошумча сабак кылып, мекен таануу деген нерселерге бир кеңирээк көңүл бөлсөк жакшы болот деген нерсебиз. Акырында ошо жыйынтыктап жатып, биздин ушул мамлекетибиздин Кудай Таала ушул эгемендүүлүгүбүздү кылымдар бою кылымдарды карыткан Кыргызстан ушу кыяматка чейин кыргыз мамлекети ойдон калып өңгөн өскөн күчтүү мамлекеттердин дүйнө жүзүндө канча мамлекет болсо ошолордун эң башкы сабында турган илим жагынан, билим жагынан, тарбия, таалим, тазалык жагынан ушу биринчи орундарга чыгышын Кудай Таала бизге насип кылган болсун. Амин, рахмат. Ошо өнүктүргөнгө биздин баардык Кыргызстандын жарандарыбыздын салымдарын кошконго Кудай Таала насип кылган болсун. Мына ыйык Рамазан айында ушул күндөрдө отурабыз, дуа кылабыз. Аллахым ушул Кыргызстаныбызды көзүбүздүн карайгындай сактаганга ар бир жаранга Кудай Таала насип кылган болсун. Анда эмесе кийинки көрүшкөнгө чейин саламаттарыңызга алыңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. رمضان يا رمضان رمضان يا